Алла тылым мындай эме кылган экен, эми сыноо экен да бул дүйнөчү. Эми ичери суубуз бар экен, Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр кылам Алла Таалага. Ушул кайра бул дүйнөгө жалган дүйнө болсо да алып келди. Шүгүр кылам ушуга дагы. Эми себеп болду да. Эми кайдыгер каралган инсандар деле бар экен бул дүйнөдө. Эми мен негизи эч качан мындай күткөн эмес элем. Бул чындыгында бул ооруну айыкпайт деп ойлогом да өзүмчө. Кыйналып, ал кезде чындыгында энең, апам жардам берип, ыйласам ыйлап, күлсөм күлүп, жанымда көзү болуп неме карап турду күнү түнү. Анан ошентип досторум өздөрү чуркап келип, неме кылып, ушул эмеге Бактыяр Шерматов агабызга кайрылып, ал ошондой Райым Матраевдин дос окшойт, ошого немеге айтты да, ушул мен жөнүндө, ушул балага жардам берели, акыбалы оор экен, өтө көп суммада акча керек экен деп кайрылды. Анан досторум барып, ошол берген эмесини, каражатын алып келип чогуу эле Инжага кеткенбиз да, ошол агабыз аркылуу себеп болуп калды да, эми мага жардам берип. Азыр мына Кудайга шүгүр, операция болгонум 6 айдын жүзү болуп атат. Жакшы, буюрса ден соолук жакшы. Акырын өзүм жүрөм мындай, өзүм карап дегендей. Ушул агабызга, Райым Матраев агабызга мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан чын ыраазычылыгымды билдирем. Чындыгында өтө чоң соопка калды. Мындай эмени күткөн эмес элек. Мен үй бүлөм дагы, өзүм дагы күткөн эмес элем. Ыраазымын. Ушунчалык кайдыгер адамдар бар экен ушундай карабаган. Үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирем, өзүнө дагы терең ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам ушул досторумдун атынан, бир туугандарымдын атынан. Ошол чоң рахмат.